Саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу теле көрүүчүлөр. Эфирде адаттагынай Манас чаңырыгында 6-күн кечинде студияда мен Назира Бердиголова. Өзүңүздөр билгендей, биздин куттуу студияга дайыма биз сыйлаган, кадырлаган байке эжекелерибиз келет. Мынакей дал ошолордун катарын толуктап деп кеткенчи, баарыңыздарды мынакей Кудай буйруса келе аткан бардык телевидениядагы кызмат кылып жаткан бардык журналисттерди келе жаткан майрам менен куттуктайбыз. Баарыңыздарга эмне каалайбыз? Ушул келе аткан жыл баарыңыздарга бир гана жакшылыктын алып келген жылдардын бири болсун. Өтүп бараткан жылкы жылы кантсе дагы бизге жакшы жемиштерди алып келди. Биринчи байлык ден соолук дегендей, баарыңыздарга ден соолук каалайбыз. Атын башкасына таанымал болгон, биздин дагы биз сыйлаган эр-азамат байкелерибиздин бири бар. Мына өзүңүздөр көргөндөй, мага эң эле жаккан жакшы бир маселени көтөрүп чыккан жогорку кеңеште май айында Кара Суу районунда бир топ деген биздин мекендештерибиз бар. Эмне үчүн ал жакта эки гана көзөмөл ушул элдин башкарган, элди сыйлаган, биз кадырлаган байкелерибиз келди. Келиңиздер, босогонсуз чаңгыдан аттап келген жогорку кеңештин депутаты, Өнүгүү прогресс партиясынын мүчөсү Тынчтык Кайназаров. Саламатсызбы? Шайназаров. Сизди ого эле мактап койдум окшойт, бирок мактаганга жараша бардык ушул айтылган сөздөр сиздин урматыңызга. Сизге чоң рахмат. 6-күнү кечиндеги көңүлүңүздү буруп келгениңиз үчүн. Келиңиз, калайык журт менен амандашып алыңыз, андан соң маекибиз башталат. Саламатсыздар, урматтуу теле көрүүчүлөр. Бардыгыңыздарды келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Назира, сизди, анан журналисттерди мына келе жаткан профессионалдык майрамыңыздар менен куттуктайм. Сиздерге ийгилик жумушуңуздарда. Бул журналисттер чоң күч. Себеби элге берген маалымат боюнча көпчүлүк учурда мындай бир ой пикир жаратасыздар да. Ошон үчүн туура берип турсаңыздар, мен ошону каалайм. Анан эми элибизге мен жакшылыкты, аманчылыкты, токчулук, байчылыкты каалайм. Жакшы, келиңиз, эми мындай кылалы. Алгач маегибизди позитивден баштасак. Сиз быйыл эми карап көрсөк кыштын 6-күнү. Канчанчы кышты тосуп жатасыз? 41-чи. 41-чи кыш. Ар бир кыш, ар бир мезгил өзүнчө бир башкачабы? Албетте. Мынакей өтүп бараткан жыл жылкы жыл болду. Жылкы адамдын канаты дейт. Бул жыл сизге кандай жылдардан болду? Эми жылдын аягы отчеттукко кичине көңүл бурсак деп айтсам да жаңылышпасам керек, кичине элдин астына отчет берсек. Бул жылы эмне кылдыңыздар, эмне болду? Жылкы жылы негизи мындай көбүнчөсү мырзаларга окшош эмеспи, жылкы мүнөз деп коюшат. Ансыңарына бул жыл сизге эмне алып келди? Кандай жоготуулар болду жана кандай жыйынтыктар берди? Муну жыл жакшы болду, муну жыл жаман болду дегенде мен алысмын. Ар бир жылда өзүнчө эгерде жеке караганда жакшы күндөр да болот, бир аз проблемалар деле болот. Бирок эми ошол проблемалар чечилип турса, ал эле ошол эле проблемалар жоюлуп, баягы жакшы жыл болуп, негизинен жылдын аягында жакшы жыл болуп жыйынтыкталат да. Анан биздин баягы депутаттын негизги милдети бул мыйзам чыгаруу, аны көзөмөлдөө. Бул депутаттык эгерде сурооңузга. Анан эми биздин партиянын жумуштарын десеңиз, аны деле айтып берейин. Айтыңыз. Биздин Өнүгүү прогресс партиясы 2,5-3 жыл болуп атат. Тыгыз ушу эл менен иштеп атабыз. Бүткүл Кыргызстандын региондорун кыдырып, элдин көйгөй маселесин угуп, элдин көйгөй маселесин эгерде колубуздан келсе, ошол жерде жер-жерде чечүү. Эгерде жогорку трибунадан парламенттин отурумунда айта турган маселелер болсо, ар кандай маселеде же болбосо ошого тиешелүү маселелер каралганда көтөрөбүз, же өкмөткө, башка өкмөт мүчөлөрүнө кат жүзүндө элдин талабын, койгон талабын жиберип, аны контролдоп, чечкенге аракет кылабыз. Жакшы, келиңиз, эми азыркы тапта мынакей саясатка кирип кеттик сиз экөөбүз.
сапарыбыз эми саясатта болсун. Элдин баарын түйшөлткөн бир гана нерсе бар, бул ушул бажыга кирүү. Бул бизге эмне алып келет кыргыз элине? Оң жана терс жактарын ачык айтып берсеңиз. Биринчиден элге өкмөттүн башчысы, өкмөттүн жетекчилиги чыгып ушул жумушту аткарыш керек, түшүндүрүш керек. Эмнеси жакшы, эмнеси жаман Бажы союзунан. Себеби түздөн түз бул өкмөттүн милдети. Азыркы күндө мен 100% моундай болот же моундай болот деп мен айта албайм. Себеби ал келишимде же ошол жумушчу топто мен жокмун. Түздөн түз мындай ошол Бажы союзуна даярдалып аткан документтерге мен тиешем жок да. Бирок моундай жалпысынан эле алып караганыбызда биз көп позициядан Россияга көз карандыбыз. Мисалы күйүүчү баягы май ГСМ боюнча бензин, соляркалар, башка. Ошондой эле биздин мигранттар ошол жакта жүрөт. Ошондой негизги маселелерди мен ошолор деп эсептейм. Ошол багытта, ошол жагынан жеңилдик болот. Ал эми белки товардык позициялар боюнча, мен билишим боюнча бир 5000 позиция бар. Алар боюнча мен мондай так бир айта албайм. Кээ бирки товарларыбыз көтөрүлүшү мүмкүн, кээ биркилер арзандашы мүмкүн, бирок мондай так маалыматты өкмөт айтыш керек. Жакшы, биз түз эфирдебиз, байланышка чыксаңыздар болот. 22:10 сандары сиздерге кызмат кылууда. Биздин студиябыздын коногу Жогорку Кеңештин депутаты Тынчтык Кайназаров. Байланышка Шайназаров. Эгерде сиздерди кызыктырган суроолор болсо, түз эфирден жооп берүүгө даярбыз. Келиңиз. Эми кийинки суроо мындай болсо, мынакей айтсаңыз, сиз укук маселесин көп көтөрөсүз. Мынакей депутаттык мүнөтүңүздөн ушул мүнөткө чейин кандай мыйзамдарды сунуштадыңыз? Деги эле ушул боюнча көп маалыматтарды айтасыз. Мындай ушул сот жагындагы иштеп жаткан кызматкерлерге өзүңүздү ооматарыңызда эмнеге ушул иш алып баргандар сизге жакпайбы? Анткени биз билебиз, сиз прокуратурада 14 жылдан ашык иштеп койдуңуз. Кантсе дагы ал жактын тамагын жеп, суусун ичип дегендей. Эми ал туурасында да эфир алкагында айтабыз, эми менин суроомо жооп болсо. Мен азыр санын билбейм, бирок бир топ мыйзамдарга демилгечи болуп, парламенттин кароосуна киргизип, 3 окуудан өтүп, мамлекет башчы тарабынан кол коюлуп, ал мыйзамдар азыр иштеп атат. Эми анын бардыгын мондай айткан кажети барбы жокпу дейм. Анан эми критика боюнча баягы сын пикирлер айтылат. Эми ал биринчиден парламент азыркы учурда жакшы жагы бир да депутаттын мисалы оозун эч ким жаба албайт да. Ошол жерде депутат өзүнүн оюн кеңири толук айтканга ээ да. Анан эми мен ошол тармакта прокуратура тармагында иштегениме байланыштуу ошо укук коргоо маселесине, сот маселесине көбүнчө ушундай көңүл бурам да. Эми баягы түшүнбөгөн тармактарга ал жака аралашпаганга аракет кылам. Анан эми критика айткан критикаларым ал ар дайым факт менен тасталган, факт аркылуу айтылып келинет. Жакшы. Сиз мынакей бир эмес 14 жылдан ашык кызмат кылдыңыз прокуратурада. Сиз эмне үчүн ал кызматтан кетип калдыңыз? 2010 жылы мен Жалал Абад шаарында прокурор болчумун. Революция болду. Ал да сизге залакасы тийдиби? Жок, мага залакасы тийбейт. Баягы айтылат го, эмне жасалса дагы аны жакшыга жоруш керек. Мен ойлойм, жаман болбоду депчи. Монда тактап айтканда 2010 жылы ошо революция болгондо мен Жалал Абад шаарынын прокурору болчумун. 13-14 апрелде башкы прокуратурадан жетекчилиги чалып өз каалооң менен арызыңды жазып кет деди. Анан мен айттым, эмне себептен дедим.
десем, эми түшүнөсүң да дейт. Мен айттым, эми ачык эле айткыла. Мен 14 жыл иштеп, эми ушул кызматка жетсем, бул деген аброй, менин ата-энем, менин туугандарым сүйүнүп турат. Эмне себептен мен кетем десем, баягындай эми намектор менен сүйлөп, анан айттым мен мурунку бийликти тааныбасам, аларга эч кандай тиешем жок болсо, анан эми мен бир көчөдөн эле келип Жалал шаарына прокурор болуп калган жерим жок да. Мен 14 жыл иштеп ошол тармакта тепкичтерди бассаңыз. бүт тепкичтерди басып келип, анан айттым ошондо адамга, дедим, анын жумушуна карап баа бериш керек. Ооба. Анан кийин ал жагабы, жакпайбы, же ал бул жактык, же тиги жактык, же бунун таанышы туура эмес го десем, кайра эле ошол эле намекторду анан эми айласынан жазып өз каалоом менен чыгып кеттим. Айтсаңыз, Тынчтык мырза, сиз эми күчтүү, эрктүү адам экенсиз. Мынакей кайрадан ушул кызматыңызга чакырса барат белеңиз. Ал жакта кандай иштериңиз жасалбай калды? Эми ар бир адамдын өзүнүн пландары, алдыга койгон максаттары болот да, туурабы? Сизден кийинки келген жетекчи ошолорду жасап жатабы? Мен иштеп турган мезгилде мен тергөөчү болгом, прокурор криминалист болгом, тергөө бөлүмүнүн башчысы болгом, Ош облусунун прокурорунун ага жардамчысы болгом. Мага коюлган бүт милдеттерди, мага коюлган, мен астыма коюлган тапшырмаларды мен так аткарып келгем. Мен өзүмдүн жумушумду так аткарганмын деп эсептейм. Эми азыркы учурда азыркы Жалал шаарынын прокурору кандай иштеп атат, ага мен баа бере албайм. Ага мен укугум дагы жок баа бергеничи. Анын жетекчиликтери бар, обул прокурору бар, башкы прокуратура бар, ошолор баа берет да. Мына көп учурда сот укук кызматкерлери адамдарды камап, андан тышкары кандай бир кемчиликтерди кетирип жатат. Айтсаңыз, мынакей өзүңүз көргөндөй, өзүңүздүн эле кесиптештериңизди, ушул саясатчыларды телевидениядан жар кылып жатышат, туурабы? Бул ушул кылып жаткандары туурабы? Негизи сот боюнча айтып берсеңиз, биздин эми карапайым элдин түшүнүгү, кичине биз түшүнөрбүйбүз мындай саясатты да түшүнбөйбүз. Бирок түшүнбөйт десек, азыр баардыгыбыз эле саясатты сүйлөп калдык. Азыр бүт баардыгыбыз эле саясатчыбыз. Анан эми сот бул бийликтин бир бутагы. Бул көз карандысыз болуш керек. Сотчу. Бирок азыркы учурда мен андай айта албайм. Тескери биз көз каранды болуп атабыздарбы? Кээ бирки учурларда деп атам. Кээ бирки учурларда ошондой бар. Эми баягы соттун караган иштери боюнча мен ар дайым айтып келем да, укук коргоо органдарынын кызматкерлери, соттор биринчиден жоопкерчиликтен коркуш керек. Мен ойлойм, адам Кудайдан коркуш керек, мыйзамдан коркуш керек, жоопкерчиликтен. Кээ бирде мага байкалгандай, кээ бирки учурларда, мен жалпысын айтпай атам, менде ушундай бир сезим пайда болот, Кудайдан дагы коркпойт, мыйзамдан дагы коркпойт. Аны баягы эле мен башында айтып кеткендей, адамдын жумушуна карап баа кылса болот да. Мисалы, укук коргоо органдары мыйзамсыз бирөөнү кылмыш жообуна тартты. Мисалы, биринчи инстанциянын соту аны соттоду дейлик. Аягында барып, обул сот экинчи инстанция же жогорку сот тарабынан акталып, ал адам күнөөсүз деп табылып, ошол адам мыйзамсыз камакта отуруп, канча деген запкы жеп, канча деген чыгым болуп, анын аброюна канча шек келтирилген диги үчүн эч ким жооп бербей атат да. Анганча ден соолугу кетти. Ден соолугу кетти, акчасы кетти, ачык эле. Туура. Ошол жоопкерчиликтен коркуш керек. Себеби тергөөчүлөр, прокурорлор, соттор кол коюп атканда ойлош керек. Ошол менин колумдун артынан адамдын тагдыры турат. Мен этият болоюн, дагы бир шашпай, дагы бир көрөйүнчү деп мондай бир кичине жоопкерчилик жогорулатыш керек да. Мен жок дебейм. Кээ бир учурларда жок. Мынакей сот тармагында реформа жүрүп жатат дейт. Жыйынтыгын карап көрсөк, реформа деле жүрүп жаткан жок. Мына сиз оюңузду уксак ушул боюнча. Чынында эле ушул сотто реформа болуп жатабы?
Баягы реформа жакшы окат дегендей сөз да. Бирок мындай да, сот реформасы деп реформа болуш керек. Бирок реформа бир гана сот эмес, бүт укук коргоо органдары менен биргеликте ошо сот бардыгы. Себеби соттун жумушу түздөн түз башка укук коргоо органдарынын жумушу менен бир да. Анан эми негизинен биринчиден аларга укук коргоо органдарынын кызматкерлерине, сотторго биз жакшы шарт түзүп бериш керекпиз. Айлыгы жакшы болуш керек. Үй бүлөсүндөгү шарт жакшы болуш керек. Жашаган жери бүт шарт түзүп берип, анан талап кылыш керек. Каттуу талап кылыш керек. Ошондо анан бир реформа жүргүздүк деп неме кылсак болот. Бирок ага карабастан азыркы жүрүп аткан реформа анын жемиштүү позициялары бар. Жок дебеш керек. Себеби баягы президенттин астында баягы сот реформа боюнча кеңештин мен мүчөсүмүн. Ошол жерде канча деген жакшы жумуштар жасалды. Көрдүм мен. Жакшы мондай жылыштар бар. Бирок эми баягы көңүлдөгүдөй болуш үчүн баягы мен айткандай кылыш керек да. Укук коргоо органдары менен биргеликте. Аракет жасаш керек. СМС билдирүү бар экен. Бизде келечектеги максатыңыз ийгилик сизге каалайм дейт. Келечектеги максатыңыз? Келечекте максатым жеке өзүм алсам, менин артыман жакшы сөз калсын. Максатым. Менин ата-энеме, менин балдарыма, Кудай буйруса неберелериме жакшы сөз айтылсын. Монун атасы, же баласы, же чоң атасы жакшы адам. Жакшы иштеди, таза иштеди. Ал эми мынандай негизинен алганда мамлекетибиз бай болсо, көз карандысыз болсо, элибиз бай болсо, элибиз ден соолугу жакшы болсо, маанайы жакшы болсо, үйүндө ар дайым жылуулук болсо, депутат болуп, министр болуп отурсак жарашат дейм да. Анан эгерде элин кыйналып, тентип жүрсө, кыйналып атса, анда депутат же министр, өкмөт мүчөсү болуп отурганга мен аны каалабайм да. Мына ушул эле тентип жүрсө деп калдыңыз да? Ушул сөз. Грубо кичине неме айтып койдум? Жок, грубо эмес. Бул ачык сөз. Негизи эркек ачык, анан кийин мындай боло турган нерсени сүйлөш керек да. Сиз туура айттыңыз. Эми ушуңузга эле кошумча суроо мындай болсун. Алып көрсөк, мынакей мисалга күрт эли 40 миллион. Туурабы? Сыгандарды айтайлы. Андан тышкары бир топ деген миллион элдери, калктары бар, улуттар бар. Бирок алдар болсо, алар эгемендүүлүктү алган эмес. Биз 23 жыл болду эгемендүүлүктү алганыбызга. Бирок бизде жылыштар болот десек тескери ылдыйлап барабыз. Мен туура эмес айтып жатамбы? Мындан бир кайсы бир учурда мен ушул сиздердин лидериңиздердин бир маегин угуп калгам да. Миграция качан токтойт? Эгерде Кыргызстанда кызмат орундарларына ар бир адам отурса, ар бир адам өзүнүн иши менен иштеп дегенде, кантип ошондой орундарды беребиз биз? Бизде фабрика жок болсо, бизде иштөөчү жайлар өтө аз болсо дагы туугандарыбызды алып келип отургузуп коебуз. Анан иштетпейбиз дагы да. Мына сиздер иштетпей кетирип салышпадыбы? Бизде жакшы кадрлар бар, бирок иштөөгө мүмкүнчүлүк бербейбиз. Эмне жооп берсеңиз? Биринчиден биздин кыргыз элине, биздин жалпы эле Кыргызстандын элине рахмат деш керек. Себеби баягындай оор мезгилдерде көчөгө чыгып бир жол тоспой чыдамдык менен Казакстан, Россияга кетип, ошол жакта тиричилиги өтүп атат. Аларга рахмат деш керек. Анан эми албетте экономиканы көтөрмөй сайын бизде эч нерсе болбойт. Эми бул жөнөкөй мисалды айтып берейин. Бизге миллион деген кредиттер келип атат, гранттар келип атат. Өкмөттүн баягы под гарантия правительство дейт го. Көпчүлүгүндө биз жолдорду куруп атабыз, мектептер куруп атабыз. Бул бирдемелерди куруп атабыз да, көпүрө. Туура, ал керек. Бирок мен айтат элем, мисалы ошонун бир бөлүгүн
же жарымын же болбосо бүт эле баардыгын элге чыгып өкмөт ачыгы түшүндүрүп туура түшүнүңүздөр. Азыр мисалы мо бизге 100 мектеп керек, бирок бир 3 жыл туруп турайлык. Башка мектептерге балдар барып турсун. Биз автобус менен камсыз кылайлык. Бирок ушул акчаны биз фабрика, заводдорду курайлык. Жумуш орду менен элди камсыз кылайлык. Ал жерде ал айлык алат, бала чакасын багат. Ошол акчадан кайра акча таба турган жагын ойлош керекпиз да. Анан биз туура керек, жол керек, бүт башкалар керек, инфраструктура. Бирок 1 жыл, 2 жыл чыдап турсак болот деген ойда. Анан ал бүт акчаны биз ошол жака сарптап салабыз, бүттүсө жок. Карыз мамлекеттин, биздин элибиздин мойнуна түшүп атат да. Ошонун ордуна фабрика, заводдорду куруп, кайра иштетүүчү мекемелерди куруп, жакшы логистический центрлерди ачып, продукциябызды баягы жакшы сапатта Россия башка мамлекеттерге чыгарып турсак, ошол эле акчадан биз пайда табат элекпиз да. Ошол пайданы таап, ошол пайдадан анан жасасак болот эле деген ойду айткым келет да. Анан эми мына сиз айтып кеттиңиз, башка улуттагыларды биз сыймыктаныш керекпиз. Мамлекетибиз бар. Мамлекеттик биздин символдарыбыз бар. Ошолорду биз ыйык тутуп, мына Сибирский федеральный округга барганда дагы Россияга барып биздин жарандар менен көрүшүп, кандайсыңар десек, алар бизге суроо берип атат. Өзүңөр кандайсыңар? Кыргызстан тынчпы депчи. Рахмат. Рахмат. Мен бүт ошо 6 шаарда болуп, мен только ошол бир гана ошо ыраазычылыгымды эле билдирип аттым биздин элгечи. Рахмат. Ушул жерде жүрүп, Кыргызстанды ойлогонуңар үчүн. Бирок силер керексиңер. Кудай буруса бир күн келесиңер. Бардыгынын ою ошо кайра келүү. Бирок дейт барайлык жумуш жок. Каяка иштейбиз? Алар деле туура түшүнүш керек. Анан эми негизинен азыр мамлекетибиздин бүтүндүгүн, коопсуздугун биз каттуу караш керекпиз да. Ар бир жаран мамлекеттин жетекчисине чейин. Сапарлар боюнча айтайлы. Мына алыскы аймактарга дагы Өнүгүү Прогресс партиясы дагы тынымсыз барып жатасыздар. Өткөн жумадагы сапарыңыздар Талас областында болду. Бул сапарыңыздардын максаты эмне иштерди бүтүрдүңүздөр? Дагы кайсыл жакка сапар тартканы жатасыздар? Ушул боюнча айтып берсеңиз. Туура өткөн жумада Талас областынын Талас районуна бардык. Ал жерге барган себеби андан мурда май айында биз барганда Бекмолдо айыл өкмөтү ошол жерде эл менен көрүшкөндө бир имарат бар экен, мындай ташталып кеткен. Ошол имаратты балдар бакчасы кылайлык деп эл ошондой демилге көтөрүп кайрылышканда. Анан эми биринчиден ошол элге рахмат. Ошол демилге көтөрүп 100 сомдон, 200 сомдон болобу, 1000 сомдон болобу топтоп, определенный бир сумма топтоп, анан биздин партиянын дагы колдоосу менен ошо балдар бакчасы бүтүп, ошонун ачылышына бардык. Ошол жерде эл менен көрүшүп, жакшы маек болду, суроо жооптор көп болду. Жакшы кабыл алышты. Ал жерде катыштык бир мероприятие болду. Кийин Асанбек Оторбаев деген эл союздун батыры, согуштун ветераны. Ошонун элесине арналган ордо боюнча турнир өтөт жылда. Ошо быйыл ошо Таласта ошонун ачылышына бардык. Ал жерде дагы эл менен көрүшүп, сүйлөшүп. Анан үчүнчү иш-чарабыз ошол эле Талас районунда, Манас айылында. Көк бөрү өткөрдүк. 10дон ашык команда болду. Ошол жерде дагы жакшы эл менен көрүшүп, маек жүргүздүк. Жакшы. Эми бир эле Талас областу эмес, бир топтогу аймактарды кыдырып жүрөсүз. Алыскы толуу аймактарда дагы элдер көбүнчө кандай көйгөйлөр менен силерге кайрылышат? Эмне көйгөй, ушуну чечип бериңиздер деп эң түйшөлткөн оор акыбал туурасында айтсаңыз. Негизги көйгөй бул свет. Түштүктө свет, газ. Жалпысынан Кыргызстан боюнча таза суу. Айыл чарба багытында дагы көп
маселелер. Эми биз бир эле талас эмес, биз бүт Кыргызстандын райондоруна, балким бир 3-4 районго барбагандырбыз, калган бүт райондоруна барып, негизги максат биз барганда өзүбүздү тааныштыруу, эл менен таанышуу. Ошол жерде кандай көйгөй маселе болсо угуп, мен баягы башында айттым, колубуздан келишинче ошол проблемаларды чечкенге аракет. Анан эми биздин партия көп жумуштарды аткарды. Мисалы, өзүңүздөр билесиздер, айыл чарба багытында Кыргызстан боюнча бизде 11 МТС ачылды. Саламаттык сактоо багытында 25 000 адамга бекер медициналык жардам көрсөтүлдү. Көп жумуштар болуп атат да. Сизге Мады айылынан чоң салам, иштериңизге ийгилик, биз сизди колдойбуз деген СМС билдирүү келген экен. Рахмат. Байланышка чыккан телегөрүүчүм бар. Алло, саламатсызбы? Алло. Алло. Келиңиз. Алло. Угуп атабыз, келиңиз. Саламатсыздар. Саламатсызбы? Мен жолдош депутат Тынчтыкка мындай деген суроодо, бул экономика өспөй атат дейт. Бул эми баскыч экономиканы бул негизи мынау жогорку кеңеште айлык алып иштешет. Анан служебный машинеге акча кетет, үйгө акча кетет. Ошону айлык албай эле, тиги служебный үй албай эле, машинеси жок эле депутаттар ошонун акчасын экономикага салбайбы чогулуп. Канча миллиондогон акча эконом болмок дагы биздин айыл чарбасына башка жака производствого кетмек да ошол акча. Айлык албай иштесе деле акча ачка калышпайт дейм да, жөөдө калышпайт. Көп эле бай экен, ошон үчүн ошол акчаны үнөмдөп башка жака салсак, астага кетмек да экономика. Жакшы байкеси, сурооңуз абдан олуттуу болду. Эми Тынчтыкбек мырзабыз жооп берсе, элестетели, автоунааңыз жок. Мен түшүндүм. Акчаңыз жок. Кандай болот жашоо? Эми бардык эле депутаттар бизнесмен эмес да, туурабы? Бирок мен байкеге кошулам. Депутаттар ошол айлыксыз деле жашай алат. Мен 100% кошулам. Биздин партиянын келечекте максаты ар бир айыл өкмөттөн, Кыргызстандан, ар бир айыл өкмөттөн бир депутат кылуу. Ошол айыл өкмөттүн өкүлчүлүгү. Алар айлыксыз иштейт. Бирок ошол бүт жерлердеги проблемаларды алар билет да. Келип туруп бул жакта көтөргөнгө. Себеби кээ бирки Кыргызстандын кээ бирки райондорунан жогорку кеңеште депутаты жок. Биз барсак, кээ бирки райондордо айтып атат, тирүү депутатты мен биринчи жолу көрүп атам депчи. Мисалы, мына биздин Мады айыл өкмөтүнөн 3 жогорку кеңештин депутаты бар. Ама Кочкор райондон, Актала райондон жок. Байкеге кошулам. Ошол акчаны мисалы башка тармакка иштетсе, мен биринчи макул болот элемин. Мынакей карап турсак, бир эмес 120 депутат бар. 120 депутат биздин 7 областка көп эмеспи? Менин оюмча көп. Мен ошо баягы оюмду аягынча айтып коеюн. Ар бир айыл өкмөттөн, мисалы бизде 400 ашык айыл өкмөт бар. Аларга айлык берилбесин. Бирок депутат болсун. Андан тышкары бир билбейм эми 20бы, 30бы депутатты айлык менен камсыз кылып, аларды эч нерсеге аралаштырбай отуруп, жакшы мыйзамдарды жазылыш керек да. А бирок 120 менин оюмча көп. Туура. Туура айтасыз, жарымын биз тааныйбыз, жарымын көрө да элекпиз. Бирок мандаты бар. Мынакей эми айтсаңыз, Тынчтык мырза, келгениңизге 4 жылдын жүзү болду. Келген максаттарыңызды уктук. Атыңыз дегеле булганбаган, кийинки муундар сыймыктанган эрзаматтардын бири болом дедиңиз. Бул жакшы багыт. Кудай буйрса. Бирок эмне максатта келдиңиз? Чөнтөгүңүздү калыңдатайын деппи, же саясий аброй топтойн деппи, же чынында эле эми угушумча өзүңүз деле жөнөкөй үй бүлөдө тарбияланган, айылда өскөн, чүкө ойноп, араба айдап, ат минип дегендей, же чынында эле айылдын көйгөйүн билип, элдин көйгөйүн билип ушул келдиңиз биздин саясатка? Мурда мен билбейт элем. Себеби укук коргоо органдарынын кызматкерлери, мен ачык эле айтып коем,
элден алысыраак болот экен. Мен баягы башында айтып кеттим го, мен баягы жумуштан кет дегенден кийин эми Кудай колдоп, эл колдоп, депутат болуп, 2011-жылы мага бир чоң жумуш сунушталган. Ушул укук коргоо чөйрөсүндө. Мен ага макул болбодум. Себеби Алайга барып Корул айыл өкмөтү бар. Ошол жерде 1-май айылында биздин туугандар, аксакалдар топтолуп бир жумушту суранды да, бир көйгөйдү суранды. 300 гектар жер суарылбай калып калыптыр. Ага баягы чоң дарыянан сууну буруш керек экен да. Бирок эми ага каражат керек. Анан ошо жардам берип, анан бүткөндө бардым. Ошондо бүт айыл чыгып, мага чын жүрөктөн батасын бергенде, менин жүрөгүм сүйүндү. Мен чын жүрөктөн айттым. Сүйүнүп, ошондо мен сөз бердим өзүмөчү. Бир эл үчүн мен бир аракет кылып иштеп көрөйүн. Эгерде менин колуман келбесе, анда мени кечирип койгула деп кетип калам дедиңиз. Да. Анан эми жок, чын жүрөктөн. Туура, чын жүрөктөн. Күлгөнүңүзгө неме кылып атам да. Ошол. Анан мынандай да, эл катары болгон жакшы. Анан кийин баягы айттым го, элин кыйналып турса, бул жактан джип минип алып же служебный минип депутат болуп отуруп, мага бир аз жакпайт. Бүт жыргап атса бардыгы турмушу жакшы болуп, ден соолугу жакшы болсо, отурса болот. Туура. Элдин артында болбош керек, элдин алдыда болбош керек, элдин ортосунда болгон жакшы. Мен сизге күлгөн себеби чын жүрөктөн айтып жатканыңыз. Эл ишенүүсү, менин ишенимим көбүнчөсү бизге көп адамдар келет да, анан ушу чын жүрөктөн айткан сөздөрүңүз албетте адамдардын жүрөгүнө жетет. Байланышка чыккан телекөрүүчү бар, саламатсызбы? Алло. Угуп атабыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Мен бул тиштик иниме бир суроо берейин дедим эле. Бериңиз. Бул мисалы Россияда 150 миллион халкка 400 депутат бар. Бизде 3,5 миллионга 120 депутат бар. Эмне кереги бар ушулардын? Бир 30 депутат кылып койсо болот да. Сурооңуз? Депутаттарды кызыкартуу. Бирок сиз бул суроого жооп бергенсиз. Жооп бердим, макулмун. 30 депутат, иштеген депутат алып келиш керек. Ошолор отуруп, жакшы мыйзамдарды, элге, мамлекетке пайдасы тийген мыйзамдарды даярдап чыгарыш керек. Жакшы. Бизде дагы бир музыкалык тынуу бар, бирок сизге мындай суроо пайда болду. Өзүңүз карап тургандай, мынакей Кудай буйрса 2005-жылы шайлоо болот. Карап турсак, биз билгенде билбегенде бир толгон козу карынга окшогон партиялар көбөйүп жатат. Бирок өзүскөдө белгилүү болуп жүргөн партиялар дагы бири-бири менен алака түзүп биригишип жатышат. Сиздин партияңыздын жана өзүңүздүн позицияңызды уксак, ушул боюнча сиздердеги дагы ошо биригели деп келген партиялар барбы? Же сиздердин сунуштарыңыздар? Деги ушул боюнча оюңуз. Азыркы учурда биз бир топ партиянын жетекчилери менен сүйлөшүп атабыз. Эми бул мындай да, баягы сүйлөшөлүк десе, жок мен сүйлөшпөймүн дегенден алыспыз. Адам сүйлөшөлүк десе сүйлөшөбүз. Биригүү боюнча эч кандай бир милдеттеме азыркы күндө жок. Бул эми эл таразада. Анан кийин биз бир гана 2015-жылкы шайлоону ойлогон жерибиз жок. Биз Кудай буйруса, эл колдосо, ишеним көрсөтсө барсак, баргандан кийин могу ата журт, республика, ар намыс чачыранып кетти го. Эми уят да. Ошондой болбосун деген ойда. Туура. Ал үчүн идеологически команда болуш керек. Эми башка партия менен бириксең, эмненин негизинде биригебиз? Идеологически биригебизби? Же максат бирдеме кылып барып депутат болуп отурушпу? Эгерде
максат жөнөкөй бир эле максат депутат болгондо мисалы Төрөбаев Бакыт Эргешевич мүмкүнчүлүгү бар. Ачык эле айтып коеюн, бир партияга акчаны берип эле жыга отура берсе болот. Талас, Баткен, Актала деп кыдырбайчы. Бирок ушунча деген канча деген каражатты биз бардыгыбыз бир эле ал киши эмес, бүт ушул достор болуп ошончо МТС 100дөн ашык трактор, бир трактордун баасын ойлоп коюңуздар. 1 миллиондон ашык. Бул деген адам, мен башында айттым го, адам өзүнүн кыймыл аракети менен далилдейт ал ким экендигин. Туура. Аны биздин оюбуз таза. Ошо элге биринчиден өкмөткө көрсөтөлүк деп атабыз. Мынандай ишти жасаса болот. А мамлекеттик деңгээлде аны 100 эсе жасаса болот да. Аны биз көрсөтөбүз. Башка канча деген байлар бар. Канча деген күчтүү партиялар бар. Канча деген күчтүү саясатчылар бар. Ар бири өзүнүн айылына, айыл өкмөтүнө бирден МТС ачып койсо болот да. Туура. Туурабы? Эми баягы соопчулукка дагычы. Эми бул ал деген канча мүлктү, акчаны наркы дүйнөгө эч ким алып кетпейт го. Ал айлыктардан чоң салам, чоң рахмат сага дейт. Мынакей мен айттым 50 мүнөт сиз экөө саясат жөнүндө сүйлөштүк, келиңиз эми аз гана мүнөт болсо дагы кичине Айыл апа жөнүндө сүйлөшөлү. Ал айдан болосузбу? Мен Кара Суу районунун, Ош область Кара Суу районунун Мада айылынан болом. Бирок биздин чоң аталар түбүбүз Алайдан көчүп келген көп жылдар мурун. Кабылан көл деген жерден. Иштериңизге ийгилик каалайбыз. Тынчтыкбек мырза деген СМС билдирүү келген экен. Чоң рахмат СМС билдирүүлөрүңүзгө. Эми канча бир тууганыңыз айтыңызчы. Депутат болуп келгенде кызмат бердиңизби аларга? Биз 4 бир тууганбыз. Эжем бар, иним бар, карындашым бар. Баары да өз жумуштарында. Да. Карындашым студент. Карындашыңыз студент. Эми айтсаңыз, мынакей айыл десек эле биз апабыз жапкан нанды эстейбиз. Алма бакта бышкан алмаларды. Айыл дегенде сиздин элесиңизге эмне келет? Айыл дегенде бир таза жер, мындай тынч жер, мындай сүйүнө турган жер эсиме келет да. Анан эми айылда айтып калдык. Кайра эле анализ да. Мына айылда өскөн балдарды карасаңар, ден соолугу кандай? И шаардагылардыкын. Мен жаман дебейм. Бирок азыр канча деген баягы четтен келип атат. Азыр балдардын иммунитети өтө төмөндөп кетип атат. Бүт эле оорукчан. Мурда мен билет элем, биздин апаларыбыз, менин апам мындай эле жеңил эле кышында жүрчүбүз. Жайында жыңайлачу эле мындай жүгүрүп, оорубай эле. Анан себеби таза, баягындай таза тамактар, мөмө жемиш, айран, бүт. Азыр эми ошолорду каяктагы баягы кола дегендерди, баягы ГМО, башка нерселерди жеп калдык да. Мынакей ушундай экен айыл деген. Тынчтык мырза, өзүңүз билгендей шаардалардын борборлор аябагында көп тыгын болот, туурабы, пробка. Пробкада турасыз дейли. Бир сулугуз өтүп баратат. Биринчи оюңузга эмне келет эле? Деги эле сулугузду көргөндө оюңузга биринчи эмне келет? Сыймыктанам. Кыргыздын ушундай жакшы сулугуздар бар экендигине. Деги эле ушул аял заты кандай болуш керек сиздин образыңызда? Аял зат менин образымда биринчиден эне. Эң негизги бул эне. Ошол энеге татыктуу бүт сапаттар болуш керек. Энеде аны жакшы көрүш керек. Эне балдарын жакшы көрөт. Вот ошондой. Анан кийин анда мындай дегенден алысмын, мен ар дайым өзүмдүн апамы дагы ар дайым анда элестетип, өзүн неме кылып, эне болуш керек да аял зат. Ар бир ата эненин балдарын тарбиялоодо өзүнүн мындайча айтканда бир кандай деп айтсам, методдору болот да, кантип тарбиялаш керек балдарды. Сизди атаңыз, апаңыз кантип тарбиялады эле? Ошол алган тарбияны өзүңүздүн балдарыңызга бере алдыңызбы? Эми ага мен азыр баа бере албайм да. Менин балдарым чоңоюп балалуу болгондон кийин гана бир баа берсе болот да.
Бирок, конечно, албетте аракет кыласың. Ар бир ата балам жакшы болсун, таза болсун деген жакшы үмүттөр менен чоңойтот, тарбиялайт. Анан эми баягындай да, эми адам өзүнө баа бериш, мен алысмын да. Эл баа берсе жакшы. Балдарыңызды кантип тарбиялайсыз? Урасызбы, урушасызбы? Кандай? Бурчка тургузасызбы? Кандай? Сиздин тарбиялоо методдоруңуз сурап. Мындай да, биздин үй бүлөдө бардыгы ажы. Бир эле мен эмес, менин атам, апам, эжем, иним, карындашым бардыгы тарбия процессине катышат. Аялым. Аларды көрүп, чоңдорду көрүп, балдар дагы көрүп, как мисал катары, как үлгү катары ошентип өзүбүздүн жүрүш турушубуз менен биринчиден көрсөтөбүз. Туура. Айтканда дагы эми жакшы окуу, баягы эле стандарт сөздөр. Анан мен өзү урганда анандайдан алысмын. Мектепте шок белеңиз, урчуңузбу балдарды? Мушташып дегендей, бир башыңыз жарылып, колуңуз сынып. Ооба, мен күмүш медаль менен бүткөм мектепти. Бирок поведениям өтө начар. 2 болчу. Бирок эми ал баягындай да, жөн эле мушташып кетесиң, бирөө тийишет, мушташасың баягындай. Эркекчилик. Да, анан мурда эми кандай? Чыгыла же мурдан кан кичине агып кетсе болду, токтойт эле. Азыр чочуйсуң. Азыр бычак, темир, таш жыгылып салса тебип. Азыр жаман. Азыркы мушташта мурдаңкы мушташтар окшош эмес. Эми сизге эркин микрофон. Сиз менен маектешүү мен үчүн абдан кызык болду. Рахмат. Ар бир адам менен маек курууда мен өзүмө бир нерсе алып каламын. Мага сизде жөнөкөйлүгүңүз жакты. Болгондой, мындай кандай деп көл адам деп коет го, сиз көл адам экенсиз. Ушундайыңыздан айтпасаңыз, чынында жүрөгүңүздө патриоттук сезимдер жатат. Кыргыздын ушул ар бир атуулунда ушундай болсо, мен ойлоймун биз алдыга жылабыз. Сиздей адамдар көбөйсө, бизде жылма ой пайда болот. Сиз мырзалар алдыда болсоңуздар, биздей болгон айымдар сиздерге тоо болуп, сиздерге жөлөк болуп, сиздерге ишенебиз. Ал эми эки сөздүн башын кошолбай, эки сөзгө жооп бере албаган мырзаларыбыз менен биз кайда бармак элек. Ошондуктан сиздей мырзалар көп болсун. Сизге албан ийгиликтер каалайбыз. Жакшы барыңыз. Сизге да чоң рахмат. Чоң рахмат. Мен ойлойм дагы бизде бир топ жолугушуулар болот. Урматтуу теле-көрүүчүлөр, көрсөтүү жыйынтыктайбыз. Студиябыздын коногу баарыбызга белгилүү болгон, аттын кашкасына таанымал Жогорку кеңештин депутаты Тынчтык Шайназаров болду. Маектин алкагында бир топ сөздөр айтылды. Кантсе дагы биз кыргызбыз, дайыма чындыкка жана жакшы иштерге аракеттенебиз. Ар бир үйдө Манас чаңырыгы жаңырып турсун, жылуулук болуп турсун. Кээде албетте ушул свет өчүрүүлөр болот, бирок Манас чаңырыгы менен биргеликте болсоңуздар, дайыма үйүңүздөрдө жылуулук, арулук болот. Назира Бердиголова кызматыңыздарда болду. Ар бир үйдө аксакалдардын сөздөрү өтүмдүү болуп, ар бир үйдө баланын ыңалаган үнү чыксын. Кайрадан эфир аркылуу жолугушабыз. Кайыр кош.